Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму билдиргенде, Европада мартка чейин коронавирустан дагы 700 000 кишинин өмүрү кыйылышы ыктымал. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер Рыскелди Момбековду шайлоодон четтетти. Буга талапкердин диплом чыры себеп болду. Улуттук банк жыл башынан бери эң чоң интервенция жасап, өлкөнүн валюта рыногуна 70,3 миллион доллар сатты. Саламатсызбы? Сиз бүгүн Азаттыкта маалымат программасын көрүп баштадыңыз. Алдыда күндүн негизги делген маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Менин аты жөнүм Бакыт Төрөгелди. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму билдиргенде, Европада мартка чейин коронавирустан дагы 700 000 кишинин өмүрү кыйылышы ыктымал. Соңку күндөрү бир катар мамлекеттерде вирустун жайылышы тездеди. Эл аралык уюм мунун себебин көп адамдар эмделбей жүргөндөн, коронавирустун жугуштуу деп саналган дельта түрүнөн жана санитардык чаралардын солгундап кеткенинен көрөт. Теманы Элиза Гененбаева улантат. Германияда соңку бир суткада коронавирус 335 адамдын өмүрүн алды. Вируска чалдыккандардын бир күндүк көрсөткүчү 66 000ден ашты. Немис саламаттык сактоо министри кээ бирлер гербезденип айткандай жазга чейин ар бир жаран же ооруп айыгат, же эмделет, же өлөт деген ыктымалдык бар деп эскертти. Дарыкерлер ооруканаларда бейтаптарга орун жок калганын, медициналык кызматкерлер жетишпей жатканын айтышууда. Былтыркыга салыштырмалуу быйыл реанимацияга түшкөн жаштар көп, алардын дарылануусу узакка созулууда. Мындан улам башка бейтаптарга орун жетпей, айлабыз кетип атат. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму билдиргенде, Европа аймагында 2022 жылдын мартына чейин коронавирустан 700 000 киши көз жумушу мүмкүн. Уюм муну вакцина албай жаткандар менен эң тез тараган коронавирустун дельта түрүнөн көрүп жатат. Нидерланд ооруканаларында орун калбай бейтаптарды кошуна Германияга жөнөтүүгө мажбур болууда. Австрия апта башынан бери толук карантин киргизген. Ал эми Чехияда соңку бир күндө коронавирус 26 000 кишиден табылды. Словакиядагы карантин чараларын күчөтүүнү караштырууда. Менимче азык-түлүк саткандын дүкөндүн баары Рождество майрамына чейин жабылышы керек. Анткени коронавирус жуккандардын саны кооптондурат. Менимче мындай чара жарым-жартылай изоляцияга караганда көбүрөөк натыйжа берет. Евро биримдикте жашаган калктын 67% толук эмделди. Бирок кырдаал ар кайсы мамлекетте ар кандай. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму чара көрүлбөсө март айына карай 53 өлкөнүн 49-унда реанимация бөлүмдөрүнө катуу күч келээрин эскертти. Элиза Гененбаева, Азаттык. Жергиликтүү темаларга келсек, Борбордук шайлоо комиссиясы добуш сатып алуу аракетине байланышкан 40 арызды каттады. Өткөн жылкы талаштуу шайлоого салыштырганда бул 4 эсе аз. Бирок ошол эле учурда айрым талдоочулар үгүт өнөктүгүндө мыйзам бузуулар мындан да көп болушу ыктымал экенин четке какпайт. Кененирээк Кундуз Кызылжарованын сюжетинде сөз болот. Борбордук шайлоо комиссиясы 18 ноябрдагы отурумунда Бишкек шаары боюнча номер 26 Ленин шайлоо округунан талапкер Камчыбек Жолдошбаевдин каттоосун жокко чыгарды. Комиссия Жолдошбаев шайлоочулардын добушун сатып алганы аныкталганын, ал бул ишти кудасы Муктарбек Сыдыков аркылуу ишке ашырган деп тапты. Боршайком добуш сатып алууга байланыштуу 24 ноябрга карай 40 арыз каттады. 20 жылдын октябрь айындагы шайлоодо жалпысынан 466 кайрылуу келип түшкөн, анын ичинен 173-ü шайлоочулардын добушун сатып алуу фактылары болгон. Ошо 173 кайрылуулар мондой кароосуз калып кетти десек болот да. А мына быйыл өзүңүздөр көрүп атасыздар, кээ бирки депутаттыкка талапкерлердин каттоосун жокко чыгарып атабыз. 14 талапкерге карата кат жүзүндө эскертүү берилди. 21 талапкерге айып пул салынды. Парламенттик шайлоонун үгүтү 29 октябрда башталгандан бери милиция 200дөн ашык факты каттап, азыр бул иштер тергөөдө. Шайлоого байланыштуу 289 факты катталган. Анын ичинен кылмыш фактылары 51 факты, жоруктар боюнча 63 факты. Ал эми маалыматтар электрондук журналына 174 факты катталган. Териштирүүдө аныкталбаган 121 факты териштирүүдөн кыскартылган. Коопсуздук кеңешинин катчысынын мурдагы орун басары Өмүрбек Субаналиев таза шайлоо өткөрүү үчүн эң оболу добуш сатып алууну тыюу зарыл деп эсептейт. Кыргызстанда таза шайлоо дегенчи, бул биринчи очередь бул
подкуп. Жана бүт эле кишилер айтып атпайбы? Адым ресурс, каяктагы адым ресурс, если бийликтин авторитети нөл болсо. Ошо просто подкупка булар бизнеске, айыл өкмөтүнөн баштап, домкомдордун баштап туруп баардыгы бизнеске кирип кеткен. Партиянын лидерлери менен эми өзүң ойлойсуңбу? Бир мандат $500,000 чейин келсе, бир партия жанагы бийликтин камчы чапкан партиясы экөө $50 миллион чейин сарптаган. Буну эсептебедик да биз. Эми ошолор эле бүт кандидаттар азыр жерлерде башка партияларга кирип кеткен. Шайлоодогу мыйзам бузууларды каттаган Ката KG сайтынын иштеп баштаганына 1 ай боло элек. Бул маалда 140тан ашык ар кандай арыз даттануу онлайн катталып, алар укук коргоо органдарына жиберилген. Бир жылда 2 шайлоо өткөргөнү абдан чоң мындай республикалык масштабта бул дагы элдин дагы бул процесске көңүл кош мамиле жасаганга түртөт. Бул бир жагы. Экинчи жагынан азыркы учурда добуш алуунун дагы ар кандай түрлөрү пайда болду. Киосктор аркылуу, сатуучулар аркылуу, мобилдик кошелектор аркылуу, электрондук капчыктар аркылуу дагы катталбаган фактылар басымдуураак болуп жатат да. Добуштарды сатып алуу добуш күнүнөн 3 же 2 күн мурун болот да, массалык түрдө. Ошондуктан балким талапкерлер дагы, партиялардын мүчөлөрү дагы ошол датаны күтүп жаткандыр. 28 ноябрда Кыргызстандын жарандары 54 депутатты партиялар аркылуу 36 депутатты бир мандаттуу округтан шайлайт. 700дөн ашык эл аралык байкоочу кыргыз шайлоосуна көз салат. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бешибаев, Азаттык, Бишкек. Шайлоо темасын улайлы. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин депутаттыгына социал-демократтар партиясынан талапкер Рыскелди Момбековду шайлоодон четтетти. Бул чечимди Боршайком 24 ноябрдагы отурумунда кабыл алды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Момбеков 2003 жылы жасалма диплом алганын, 2011 жылы ал диплом менен экинчи жогорку билимге ээ болгонун билдирген. Жаңы мыйзамдарга ылайык парламентке депутат болуш үчүн жогорку билим талап кылынат. Момбеков коюлган дооматтардын баарын четке каккан. Алдыда жергиликтүү мындан башка да кабарларды Марат Тагаев айтып берет. Шаршембиде Борбордук шайлоо комиссиясынын алдында абактагы оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбековду шайлоого толук кандуу катыштыруу талабы менен акция өттү. Анын катышуучулары Боршайком талапкердин укугун коргобой жаткандыгын белгилеп, Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекованын отставкасын талап кылышты. Равшан Жээнбеков 2019 жылы Кой Таш окуясы боюнча айыпталып, тергөө абагына камалган. Кыргызстандагы жарандык көзөмөл комитети уюму анын саясий туткун деп тааныган. Жээнбеков 27 октябрда парламенттик шайлоого талапкер болуп катталганы менен үгүт иштерин жүргүзө албай жатат. Парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Чыкса мүмкүнчүлүк берсин, эгерде уяттары болсо. Шайлоочулар менен жолугуп үгүт иштерин жүргүзүүгө биз жан үрөп жардам беребиз. Анын кудует күчү жетет. Анын ден соолугуна карабай, түрмөдө жатканына карабай, өзүнүн программасы менен элди тааныштырууга чамасы келет. 23 ноябрда Түркиянын борбору Анкарада кыргыз жарандыгын алган теги түркиялык Орхан Инандынын соту болду. Бул тууралуу оппозициялык Жумурейет басылмасы кабарлады. Инандынын ишин Анкаранын жогорку соту карап жатат. Айыпталуучу сотко адвокаты Халил Ибрагим Йылмаз менен катышкандыгы жазылат. Айыпталуучу сотто 2016 жылкы Түркиядагы төңкөрүш аракетине Фетхулла Гүлендин кыймылынын тиешеси бардыгына ишенбей тургандыгын айткан. Судья Инанды өзүн коргоого даярдануу үчүн убакыт берип, сотту 3 февралга чейин жылдырды. Кыргыз жарандыгын алып Бишкекте жашап жүргөн Инанды быйыл 1 июнда дайынсыз жоголгон, 1 айдан кийин Түркияда табылган. Улуттук банк 23 ноябрда жыл башынан бери эң чоң интервенция жасап, өлкөнүн валюта базарына $70 миллион сатты. Ошентип, жыл башынан бери $517 миллион 50 миң долларга 12 жолу интервенция жасалды. Мындай операция доллардын курсун кармап туруу үчүн ишке ашырылат. Ушул күндөрү акча алмаштырган жайларда $1.84 75 тыйындын тегерегинде сатылууда. Улуттук банктын расмий сайтында доллардын курсу 84 сом 80 тыйын деп көрсөтүлгөн. Былтыр Улуттук банк 29 интервенция жасап, $465 миллион 950 миң доллар саткан. 23 ноябрда ЮНЕСКОнун жыйынында Кыргызстандын демилгеси менен мөңгүлөргө мониторинг жана изилдөө жүргүзүүнү кеңейтүү деген резолюция бир добуштан кабыл алынды. Мындай демилгени президент Садыр Жапаров быйыл сентябрда Улуттар уюмунун башкы ассамблеясында көтөргөн. Эми эл аралык уюмдар мөңгүлөргө мониторинг жасап, аны изилдөө иштерин уюштурууда глобалдык долбоорлорду тартмакчы.
Бишкек мэриясы кышында шаарда каттаган троллейбустардын иштөө убактысын кечки саат 10го чейин узартты. Мэриянын маалыматына ылайык ушул күндөрү 9 каттан боюнча 79 автобус, 11 каттан боюнча 131 троллейбус эл ташууда. Бишкекте бир канча жылдан бери коомдук транспорттун тартыштыгы уланып жатат. Мэрия жол киренин аздыгы жана күйүүчү майдын кымбаттаганынан улам шаардагы кичи автобустар 2 жылда 2 эсе азайгандыгын жүйө келтирген. Башкалада 1 ноябрдан тарта жол кире кымбаттап, маршрутка 15 сом, автобус жана троллейбустар 11 сомго көтөрүлгөн. Ал тапта Кыргызстанда өлкөнүн эң сулуу кыздары тандалды. Жеңүүчү өлкөнүн атынан дүйнөнүн сулуусу сынагына катышат. Улуттук сынакка 146 кыз келин катышып, анын ичинен 5 финалга чыккан экен. Бирок социалдык тармактагылар жыйынтык адилеттүү болбогонунан күнөөн санашууда. Канат Рыскулов Кырнеттеги талаш талкуу жараткан темаларга токтолот. Кыргызстандын сулуусу улуттук сынагында башкы сулуу жана 4 вице-мисс тандалды. Кыргызстандын 2021 жылдагы эң сулуусу катары 22 жашар Алина Оморова тандалды. Ал өлкөбүздүн атынан дүйнө сулуусу сынагына катышат. Ал эми биринчи вице-мисс 18 жаштагы Жамиля Жыргалбекова Miss Grand International 2022 сынагына катышат. Же сүрөттөр ыңгайсыз чыгып калганбы, же үч күйдүүлүкпү, же чынында калыстар тобу таза эмес иштегенби? Айтор соц тармактар жыйынтыкка катуу нааразы болуп, сынак адилет жүрбөгөнүн божомолдошууда. Наташа, булардын баары эле окшошко. Алдыңкы 20-га да кирбей калышат. Тегеректе сулуулугу эң сонун кыздарыбыз жүрөт го. Аягында бул тамаша болгонун жазып койсоңуз болот эле, сураныч. Кадамжай районундагы Чавай же Чаувай айылында. Ооба, мындай да айыл бар. Мына ушул айылдын 10 жылдык бүтүрүүчүлөрү кой союп майрамдоонун ордуна айылдагы аз камсыз болгон үй-бүлөгө үй салып беришти. Үй 1 жыл дегенде курулган. Аны каржылоого чет өлкөдөгү классташтары да көмөктөшүптүр. Азаматсыңар, ынтымактуу экенсиңер, баарын туура кылдыңар. Дасурконду үйдүн ээси жайып берер. Бир майрамдын ордуна үй салып салсаңар мыкты. Озерная конушундагы мектепте тартылган видео Инстаграмда бир топ суроолорду жаратты. Анда окуучулар мектепти булгабаш үчүн бут кийимин сыртта алмаштырып жатканын көрүүгө болот. Ата-энелер мындай болбошу керек деген атайын кийинүүчү жай зарыл экенин жазышты. Бул жапайчылык го. Байкуш чүрпөлөр кар жаап күн сууктасачы. Мектептин директору да көчөдөн бут кийим алмаштырат бекен? Бул деген шылдыңдуу, байкуш балдар. Netflix кыргыздардын улуттук аңчылык өнөрү тууралуу даректүү тасма тартты. Netflix'тин буйрутмасы менен дүйнөнүн 30 өлкөсүндөгү маданий ар түрдүүлүк көрсөтүлмөй болду. Кыргызстанды таанытуу үчүн Салбурун тандалган. Даректүү тасманы 150 өлкөнүн өкүлдөрү көрө алышары Facebook'та кабарланды. Жакшы жаңылык менен баяндоомду жыйынтыктайм, ушу менен көрүшкөнчө. Эми жаңылыктардын соңунда 25 ноябрга карата аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыз. Кадырман көрөрман, ушул жана башка макала баяндар Азаттык Check.org сайтыбызда бар. Андан тышкары биздин социалдык тармактардагы баракчаларга жазылганды да унутпаңыз. Ушуну менен бүгүн Азаттыкта маалымат программасынын кезектеги чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясында мен Бакыт Төрөгелди иштедим. Кайрадан амандыкта көрүшкөнчө саламатта туруңуз.